АКШда ашкере байлардан ашыкча салык алуу аракети 1991-жылы көрүлгөн. Бул салык түрү кирээри менен лакшери классындагы товарларга болгон суроо талап кескин түшүп кеткен. Америкалыктар салыктан кутулуунун айласы катары люкс товарларды чет өлкөлөрдөн сатып алууга түшкөн. Мисалга, яхталарды Панамадан сатып ала башташып, АКШнын өзүнүн Флорида штатындагы 13 миңдей кеме куруучу ишсиз калган. Ошону менен 93-жылы бул салык түрүн жоюшкан. Бирок кымбат унаалардан салыктар 2005-жылга чейин алынып келген. Дүйнөлүк кризистен кийин дагы бул салыкты кайра жандандыруу сунуштары көтөрүлгөн. Бирок бийликтер муну ишке ашырган эмес. Бир убакта АКШ олигархтары пропорционалдык салыкка макул болушкан. Тактап айтканда, кирешесинин өсүүсүнө жараша төлөөгө. Бул жеке жактарга таандык болуп, корпорацияларга жеңилдиктер берилген. Мындан улам жеке жактар киреше чыгашасын корпорацияларга каттатууга түшкөн. Мында Кытайдын тажрыйбасы өзгөчө. Кытайда кымбат баалуу сааттардан дагы салык алынат. Швейцариялык саат өндүрүш федерациясынын маалыматы боюнча 2013-жылы сааттарды Кытайга жеткирүү көлөмү 12,5% чейин түшүп кеткен. Ошол эле маалда кытайлардын кымбат сааттарга болгон кызыгуусу өскөнүн интернеттеги издөөлөрдүн анализи көрсөтөт. Кытай атуулдары өзүндө саат сатып алуу кымбатка түшүп калгандыктан чет өлкөлөрдөн сатып алууга өтүшкөн дешет эксперттер. Ал эми Кытай атуулдары көбүрөөк саякаттаган өлкөлөрдө болсо, Швейцария сааттарынын импорту өскөнү байкалган. Кытайда баасы $1600 кымбат болгон сааттардан 20% салык алынат. Россияда дагы ашыкча байлыкка салык салуу демилгеси көтөрүлүп, бирок документ мамлекеттик думанын колдоосун тапкан эмес. Россияда азыр кымбат унааларга салык салынат. Ушул жылдын 1-январынан тарта бул салык түрү Украинада күчүнө кирди. Чыгарылган жылы 5 жылдан ашпаган, кыймылдаткычтын көлөмү 3 литрден ашык болгон кымбат унаа ээлери эми жылына $1,5 миң салык төлөшөт. Ошондой эле баалуу асыл таш, зер буюмдардан дагы салык алынат. Ашкере байлыкка бардык эле Европа өлкөлөрүндө салык салынат. Эгер Австрия же Швейцарияда аянты 500 чарчы метрден ашык турак жайыңыз болсо, жылына мамлекеттик казынага 10-15 миң евро салык төлөп турасыз. Ал эми британдыктар өз жашаган үйдөн башка дагы турак жайга ээлик кылып, аны ижарага берсе, кирешенин 40%-ын мамлекет менен бөлүшөт. Ашкере байлыкка салынган салыгы менен таанылган бул Франция болсо керек. Салык саясатынын айынан актерлор менен олигархтар француз жарандыгынан баш тарткан эле. Франсуа Олландтын өткөн жылкы шайлоо алдындагы катуу убадаларынан кийин баасы 1 миллион евродон ашкан турак жайлардан алына турган салык 75%ды түзгөн. Бул салыкты жылына эмес 2 жылда бир жолтого өтүшкөн. Бирок бул реформалар күтүлгөн жыйынтыктарды алып келе алган эмес. 2014-жылы ашкере байлыктан чогултулган салыктын көлөмү 260 миллион еврону түзсө, бул жылга андан дагы аз 160 миллион евро деп болжонууда. Салыштырмалуу кирешеден алынган салыктын жылдык көлөмү 70 миллиард еврого чукул. Айтмакчы, ушул жылдын февралынан тарта Франция ашкере байлыкка салынуучу салыктан баш тарткан жатат.